Сенден бирөө совет сураган болсо, сенден бирөө насаат сураган болсо дейт. Ошону жашырбастан ошого татыктуу кылып жооп бер деген. Ал деген сөз, урматтуу мусулман туугандар, бизден бирөө келип соода кылып сурап атат. Бунун онунан барып соода кылайын дедим эле, кандай киши ошол? Соодага бекем эмеспи? Биздин досубуз болушу мүмкүн, акебиз, үкөбүз, жакыныбыз, тууганыбыз, айылдаш, жердеш да, паланча, түкүнчө, кыскасы бизге жакын адам болушу мүмкүн. Ошону жашырып кыла бер деп коюшту, кыянаттык да. Аманатка кыянат кылган болосуң. Эгер мамиледе начарбы? Жок, кылбагыл менен болбойт. Экөөң ишиң жүрүшпөйт, ачык айт дейт пайгамбар, айтыш керек. Паланчанын кызын сурап келип, паланчанын кызын сурайын дедим эле, алайын дедим эле, үйлөнөйүн дедим эле, кандай кыз? Көчөгө чыкпайбы, кандай, мындай, кемчилигин билесиңби? Айт, мындай деп айт дейт. Же болбосо паланчанын баласы кудалыкка келиптир, жуучулукка түшүптүр. Кызым колун сурап келиптир. Кандай дейсиң? Ошол баланы сен тайынт экенсиң, баягы досуң болот экен, мындай болот экен. Жашырбай айт. Жакшы жагын да айт, кемчилигин да айт. Себеби сенден суралдыбы, демек сага аманат жүктөлдү да. Туура эмес айтып койсоң кыянат кылган болосуң. Паланча адам менен чогуу соода кылайын дедим эле, экөөбүз партнер болуп, акча чыгарайлы деп атат. Кандай дейсиң? Чогуу иш кылсак болобу? Болбой турган болбойт деген. Боло турган болсо болот деген. Паланча түкүнчө менен сапарга чыгайын дедим эле, кандай, сапарда бекемби, жакшыбы? Же болбосо кандай, туура эмес, чыкпай эле койгом жакшыбы деп сураган болсо, же чык, же чыкпа. Билесиңби? Билгениңди айт, ашыкча кылба. Жала жаппа. Болгон билгениңи айтып кой дейт пайгамбар. Демек, урматтуу мусулман туугандар, айтыш керек да. Бүгүн бизде тилек арыз ушундай болуп калды. Бул менин партиялашым, бул менин досум, бул менин классташым, бул менин тууганым, бул менин мындайым, бул менин мындай дагы бир нерсем деп туруп, андагы кемчиликти экинчи адамга айтпайбыз да. Тетиринчи анын мактап, ой, ал моундай адам дейбиз. Эртесин карасаң эле, ал кайра жаман кылып, адам шерменде кылмам. Ошон үчүн урматтуу мусулман туугандар, пайгамбар суралдыбы, айткының деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу мусулман туугандар, адамдарды караганда, адамдарга ошол өзгөчө совет бергенде, насаат бергенде пайгамбарыбыз аманатка бекем, адилеттүү болгон да. Күндөрдүн биринде, урматтуу мусулман туугандар, пайгамбарыбыздын жакын сахабаларынын бири, пайгамбарга өтө жакын, орду бар сахабалардын бири Абу Зар деген сахаба радиаллаху анху пайгамбарга келген да. Пайгамбар Абу Зарды аябай жакшы көргөн. Абу Зарда пайгамбар ушунчалык катуу жакшы көргөн да. Абу Зар келип, я Расулаллах, мени да жумушка албайсызбы деген да. Мага да кызмат бербейсизби деген. Бүгүн биздин бир тааныштарыбыз кызматка барып калсын. Тең баардык ошол жерге барып калабыз да. Кызмат сурап. Татыктуу адам деле бара берет, татыктуу эмес деле бара берет да. Колунан келгенде барат, колунан келбегенде барат. Элдин чөнтөгүнө кол салган деле бара берет, мындай деле бардыгы бара берет. Главный анын таанышы, мамилеси жакшы болсо болду деп бара берет да. Пайгамбарга Абу Зар келди, я Расулаллах, мени жумушка алыңыз деди. Абу Зар ыймандуу болгон, пайгамбар анын ыйманы вообще шектенген эмес да. Абу Зар аманатка бекем болгон, анында да шектенген эмес пайгамбар. Себеби Абу Зар өзүнү Гыфар деген башка уруудан болгон, дин үчүн таштап көчүп келген адам болгон да. Абу Зар дүйнөнү таштап койгон адам болгон. Абу Зардын кызмат сурагандан максаты байлыкка жетүү, мансапка жетүү болгон эмес. Мусулмандарга, элге, динге бир кызмат кылып берейин, мен да эмгек кылып берейин деген максат болгон да. Анан пайгамбарга келип сурады. Пайгамбарыбыз фадарова биядихи аля минкаби. Абу Зар айтат, пайгамбарыбыз колу менен далымды мындай коюп, ийнимди таптап мындай кыл деди. Эй Абу Зар дейт. Иннека даиф. Эй Абу Зар, сен бул ишке алсызсың дедим да. Сен эл башкарганга колуңан келбейт, эй Абу Зар дедим да. Сен намазды мыктысың, орозодо мыктысың, Аллахтын жолунда мыктысың, башка иштерде мыктысың, бирок могу иш сага эмес. Себеби сен дареметиң жетпейт, бул жоопкерчиликтүү нерсе. Сен колуңан келбейт, эй Абу Зар. Оор бул иш. Ва инна амана, чындыгына бул кызмат аманат, эй Абу Зар дейт да пайгамбар. Ва инна яумал кияма хизюн ва надама, чындыгында бул кыямат күнү жоопкерчилик, аманат, кээ бир адамдарга хизи, кордук болот жана кайгы кап болот, башына бале болот дедим да. Пайгамбарыбыз, мен сага аны каалабайм, эй Абу Зар деп атты. Сүйгөн адам, жакын адам ушундай бири-бирине жакшылык каалаган ушундай болуш керек да. Мейли Абу Зар, сен келем, мен менен чогуу жүрдүң эле, мындай деп пайгамбарыбыз коюп койгон да. Чогуу кыйынчылыкта болдук эле, оорчулукта, барчылыкта болдук эле деген жок да. Себеби пайгамбарыбыз адамдарды койгон ар ким өзүнүн дареметине жараша кызматтар бөлүп берген да. Сахабалардын бардыгы мыкты адамдар. Тарыхта адамдардын ичинде эң жакшы адамдар пайгамбардын сахабалары болгон да. Бирок ошого арасында ар бир сахабанын өзүнүн бир жеке өзгөчөлүгү, бул жакты караган, бул жакты караган, бул экинчиси биякты караган. Ар ким колунан келген ишин кылган да. Пайгамбарыбыз айтат, кыямат күнү бул жоопкерчилик хизин ва надама, кайгы жана капа болот, шерменде болот. Илла бир гана мен ахаза би хакка, ким ошого татыктуу болуп алган болсо деди да. Пайгамбарыбыз
менден кийин Абу Бакр дегенге ишарат кылып кеткен да. Демек Абу Бакр татыктуу болгон, Омар татыктуу болгон, Усман татыктуу болгон, Али татыктуу болгон, андан кийинки пайгамбардын баягы мантажында болгон халифтер бүт татыктуу болгон адамдар. Ваддаллази алейфия, жана ошону татыктуу алып, мойнуна милден так аткарып, укугун акысын берген адамдарга гана кыямат күнү кайгы капа болбойт бул иштен да. Демек, урматтуу мусулман миртогандар, өткөндө биздин мамлекет башчы айтты. Бир жумушка бир канча адамды издедик деди го. Издеген болсок анын элин баары укту да. Мындай экен, мындай экен, мындай экен, мындай экен. Тарыхы жакшы чыкпады деди историяда Өмүрбаев. Бардыгы шектүү экен деди. Демек, урматтуу мусулман миртогандар, бүгүн бизге билимдүү, анан жаш, анан аксакал, анан баягы иш билги, ооба булар да керек. Өтө керектүү буларды эмне? Эмелер да, керектүү болгон сыпаттар. Бирок андан да зарыл болгон нерсе аманатка бекем деген сыпат аз болот да бизде. Ишти мыкты билген адамдар ишин кылат. Бирок артынан өзүн да ишин бүтүрүп кетип атпайбы. Жаш, энелер көп адамдар бар. Бирок жаштар буруп кетип атпайбы башка жака. Башка ишти билген дагы мындай адамдар бар, бирок аманатка кыянат кылып коет да. Элдин берилген жоопкерчиликти албай атат. Ошон үчүн урматтуу мусулман миртогандар, бүгүн бизге өтө зарыл болгон маселе аманатка бекем болуштугу иншалла.